мамлекеттик камсыздандыруу уюму бар Кыргызстан боюнча. Айбек Абдумомонов Карабак айылынын тургуну. Ал мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Баткен филиалы тарабынан 62.368 сомдук сертификат алды. Анткени жашап турган үйү ушул жылдын июнь айында жартылай күйүп кеткен. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму эгер шаардын аймагында кырсык болсо 1 миллион сомго чейин, айыл жергесинде болсо 500 000 сомго чейин төлөп берет. Карабак айылында мен үйүм 15-июнь күнү күйүп кетти. Өрттөн былтыркы жылы эме камсыздандыруудан өткөргөн элем. Ошо камсыздандыруу, мамлекеттик камсыздандыруудан жардам алдым. Ошо рахматчылык. Камсыздандыруу полисине өттүңүзбү? Урматтуу айдоочу, жакшы кылыпсыз, ушуну өткөрүп коюп, камсыздандыруу бул ар бир айдоочунун өзүнө өтө керектүү нерсе болуп саналат. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Баткен филиалы менен жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан шаар ичинде ОСАГО полиси тууралуу түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Анда унаалар токтотулуп текшерүүгө алынды. 20 ашуун айдоочунун 70%га жакыны ОСАГО полисин алгандыгы маалым болду. ОСАГО полисинин негизги максаты бул жарандарга бирөөгө зыян келтирген учурда канчалык деңгээлде ошо чыгым толтуруп берүү болуп саналат. Элдерге 1 сентябрды күтпөстөн ОСАГО полистерин милдеттүү түрдө болгондуктан баары алуусун түшүндүрүү максатында ошого иш-чара өткөрүлдү. ОСАГО бул унаа ээлеринин жарандык жоопкерчилигин камсыздандыруу. Кыргызстандын мыйзамына ылайык бардык унаа ээлери үчүн милдеттүү камсыздандыруу болуп саналат. Мен өзүм имени айтарым, камсыздандырып койгом бар, үй жайымды, машина техника бар жогунду сиздерден суранарым, камсыздандырып койсоңуздар деген ниеттермен ошону мынагы эл жутумга кайрылган немем сизден сураныш, камсыздандырып коюңуздар өз убагында. Адистердин маалыматы боюнча облуста каттоодон өткөн унаалардын саны 99 000ден ашат. Анын 20% гана ОСАГО полисин алган. Айжан Кубатбек кызы, Бексултан Кайратбек уулу, жаңылыктар.